Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү күндө көп адамдар интернеттен алыстан иштөөнү издеп жатышат, айрыкча Кыргызстанда. Анткени көпчүлүк адамдар аз айлыкка жетекчиге иштеп, күндө басымга чыдап, эртеден кечке чейин нормалдуу кирешесиз жана бош убактысыз иштөөдөн чарчашты. Азыр көптөр эркин график менен үйдөн, телефон аркылуу жана эч кандай салымсыз иштөөнү каалашат. Башкача айтканда, өз акчаңарды салуунун жана тобокелге салуунун кереги жок. Мен сиздерге Айкос өнүктүштүк программасын сунуштагым келет. Бул жерде эч кандай салым талап кылынбайт, болгону бош убактыңыз жана акча табууга болгон каалооңуз керек. Бул кандай иштейт? Сиз өзүңүздүн уникалдуу шилтемеңизди алып, аны досторуңузга, тааныштарыңызга же подписчиктериңизге жөнөтөсүз. Эгер адам катталып, минималдуу депозит салса, сиз 500дөн 3000 сомго чейин аласыз. Ал эми 5 активдүү адам чакырсаңыз, кирешиңиз 1000ден 4000 сомго чейин, ал тургай андан да көп болушу мүмкүн. Эң башкысы, өзүңүздөн эч кандай салым талап кылынбайт. Ошондой эле сиздерге өнүктүштүк акчаны кантип чыгарып алса болорун көрсөткүм келет. Эң негизгиси, баары салымсыз. Мен буга чейин өнүктүштүк системадан акча чыгарып алгам. Бүгүн дагы 97-200 сом чыгарып жатканымды көрсөтөм, жана мунун баары салымсыз. Эң жакшысы, акчаны картага же капчыкка дароо чыгарып алса болот, эч кандай узак күтүүсүз. Дагы бир нерсени унутпаңыздар. Сайтта атайын акция дагы бар. Сиз болгону активдүү кардарларды чакырасыз. Эгер 50 адам чакырсаңыз, жаңа iPhone 17 Pro 256 ГБ, жаңа MacBook Pro 4 Max аласыз. Мындан тышкары, баары толугу менен аксыз. Белек дагы, жеткирүү дагы бекер. Эң негизгиси, сизден эч нерсе сатып алуу же өз акчаңызды салуу талап кылынбайт. Азыр Айкос компаниясында активдүү өнүктүштөр үчүн акысыз акция иштеп жатат. Досторуңузду, тааныштарыңызды, туугандарыңызды жана подписчиктериңизди чакырып, өзүңүздүн командаңызды түзүп чогуу акча табыңыздар. Бул студенттерге, жумушу жок адамдарга же интернеттен кошумча киреше тапкысы келгендерге эң жакшы мүмкүнчүлүк. Эсиңиздерде болсун. Эң маанилүү кадам бул баштоо. Өзүңүз аракет кылып көрүп, жыйынтыгын көрүңүз.